Qaniyetçүүлүк. Эми Умаманын кызына айткан насааттарын бирме-бир кененирээк баяндайлы. Bir neçe yüzyıl murda Arap Насааттарынын urularının биринчиси başçılarından төмөнкүдөй эле. biri Avf bin Каниеттүү Milham бол. adlı bir kişi Анткени özünün boyga каниеттүүлүк жеткен kızı бактылуулукту Ummu тартуулайт. inastı Дене муну менен улуунун кызы ач улууларынын көздүк birine кылып, turmuşka berүүnü өзүн maksat kılgan жолдошунан edi. суутуп албастыгын эскертти. Milhamdын аялы Каниет Umama инсан özgö өзүнө үй-бүлөгө муктаж болгон узатылып жаткан нерселердин kızın janına жетишээрлик oturguzуp өлчөмүнө alıp ыраазы ушул болуусу кымбат ач насааттарын көздүк айткан экен. кылбастыгы болуп саналат. Кагылайын Каниет кызым, бир гана bir kişini 2 жашка жакшылыкка эмес, үндөө балким үчүн жакшы баарына насааттар айтылат. барабар тийиштүү Негизинен болгон насаат татынакай кулдук унутулгандарды мүнөздөрдүн эскертет жана бири ар үйрөтөт. дайым эсибизден Ошондуктан чыгарбашыбыз насааттар абзел. өтө пайдалуу. Сүйүктүү Хадиси кызым, шарифте эгер мындай деп кыз айтылат: балдар нафстин ата-энесинин көзү бай тойбойт. болгондугунан турмушка Бир чака чыгууга алтын муктаж бар киши болушпаганда, сен окууда да мушундай муктаж бир болбойт чака элең. алтының болгондо Бирок дейт. жашоо сен Муну ойлогондой эмес. ата-бабаларыбыз Эркектер биз үчүн, инсандын көзүн ал бир эми уч биз топурак алар үчүн койгузот деп айтып жаралганбыз. жүрүшөт. Айланайын кызым, Кызганыч өзүң бир жана ач улгайган көздүк үй-бүлөдөн балеси чыгып, инсанды туура бейтааныш жолдон bir үйгө адаштырып, барасың. Эч таанышып таттуу жашоодон сүйлөшпөгөн, алыстатат кулк мүнөзүн жана билбеген дүйнөдө bir kişinin ömürlük ырахат şerigine эмне aylanasың. экендиги Өзара билбей өтөт. бири-бириңерге колдоочу, Анткени жөлөк нафсине болосуңар. эргешкен адамдын Урматтуу муктаждыгы эч кызым, качан кен эми айрым түгөнбөйт. насааттардан айтайын. Каниетте Аларды жакшылап азаттык, ал үйрөнүп, эми ач мыкты көздүктө амал кулдук кылсаң бар. өмүр бою Ач рахаттуу көз киши жашайсың. башкалардын Өмүр көзүнө жолдошуң менен дайым эч качан бечара, анаңа байкуш ажырабайт. болуп көрүнөт. Бул дүйнөдө Өмүрүн бактылуу бул өмүр жашоодо кечиргениң өткөнчө сыяктуу жок акыретте да арзууларга жумшайт. түбөлүктүү Каниет бакытка затта ал жетишесиң. эми жокту арзыкылуу Биринчи болсо насаат кордукка канаттуу баштайт. бол. Өмүр Инсан кулк жолдошуң алып мүнөзү келген жана азык-аукат, канаат менен гана кийим-кеченин чырайлуу боло баардыгын алат. кубануу Аллах менен кабыл тарабынан кыл. түшүрүлгөн Анткени китептер канаат мындай жүрөккө балелерден бейпилдик кутулуп, жана таттуулукту канааттуу тартуулайт. болуштун чаралары Биринчи, мындайча айтылып тизмектештирет. жаткан сөздөрдү дайыма Биринчи, көңүл коюу Аллах менен ук тааланын жана тагдырда дайыма жазган ырыскысына ээ өмүрлүк болуу жарыңа баш ийгин. оңой нерсе сыяктуу Өмүрлүк сезилгени менен жолдошуңа буга да кош аракет көңүл кылуу мамиле зарыл. кылба. Бир Аны гана менен Аллах сырдаш тааланын бол жана өзүнө ак жүгүнүп тилден жакын башкадан болушка сурабашыбыз аракет кыл. керек. Мындай Сага келген аракеттер менен ийгиликти Аллах эч качан тааланын мен таптым деп ыраазычылыгына да айтпастан, жетесиң. Кудайым өзү Үчүнчү, түгөнгүс казынасынан берди. Кудайга өмүр шүгүр жолдошуң ылайым, көзү ар дайым түшүүсү жараткан мүмкүн өзү болгон берээрин бардык жерге токтотпосун көңүл деп бур. айтууга Анын көзү үйрөнүшүбүз ылайыксыз зарыл. жерге түшүп калбагыдай болсун. Наби аттуу акын ыр Төртүнчү, түрүндө баласына жаман айткан жыт чыгышы насааты муну мүмкүн өтө болгон жакшы нерсе жана тастыклаган. жерлерге Инсандын өтө колунда көңүл бур. эмнеси бар? Аларды таап тазала. Аны бер, муну бер Үйүңө деп сурагыдай. дайыма Ал жыпар жыт сыздын колунан эмне келет? таркап турсун. Аны да берүүчүсү болсо Бешинчи, Кудай. ушуну жакшы бил. Аллах Тазалык таала жана үйдүн бенделерине тукандыгы сууга эсепсиз рызык байланыштуу. эшиктер берет. Ар кандай нерсе Инсандар суу менен ортомчу таза гана болот. болушат. Үйдө Туура, суулардын таза себептерди туруусуна эсепке да албастык да көңүл бур. туура эмес. Алтынчы, Бирок Аллах таала жолдошуңдун жаратпаганда тамактануу сааты себептер жана эмнени уйку жаратмак эле. убактысына көңүл бур. Аллах тааланы Тамакты коюп дайыма анын себептерге адаты жабышуунун боюнча эмне даярда. пайдасы бар? Өз убагында Азирети уктоозу үчүн Маруфи жумуштарыңды Кархи бир ага күнү чейин бүтүр. бейтааныш бир Анткени имамдын курсактын артынан намаз ачлыгы окуду. адамдын ачуусун Намаздан келтирсе, кийин имам ал андан эми сурады: уйкусуздук болсо Ким сиз, капалыктын каерден жеп жарчысы ичесиз болот. деп сурады. Бул суроого Жетинчи, жооп катары үйүңдөгү Маруфи мал-мүлк Кархи: нерселерди Токто. этият кыл. Бул нерсе Биринчи сенин сен иш имамдык билермандыгыңды кылган намазды көрсөтөт. кайра окуп алайын. Сегизинчи, Анткени жолдошуңдун рызкынын жакындары менен каерден жакшы келишине мамиледе күмөн бол. кылган Бул киши нерсе сенин Аллах жакшы үй тааладан да бекеси күмөн кылат экендигиңди деди. билдирет. Барга каниет Тогузунчу, кылуу бул жолдошуңдун сырын пайгамбарлар эч жана убакта бирөөгө оолуялар айтпа. тутунган жол. Эгер айтсаң, ал Ошондуктан сенин өтө канаттуу болуш керек. көңүлү калат. Көз ачып Бактысыздык жумганчалык жолуна тездикте кирип өтүп кете кетишиң да турган мүмкүн. дүйнөдө каниеттен алыс жашап, Онунчу, байлыкка кызыгып, жолдошуңду жок урмат кыл. нерсени арзуу кылуу Буйруктарын так аркасында аткар. күнөөкөр Сөзүн болушу, кайтарып ага түбөлүк каршы чыкпа. жашоодо Эгер орду каршы акыретти чыксаң, жалганга ачуусу келип чыгаруу көңүлү калышы, акылдуу кишинин кала иши берсе эмес. сага душман сыяктуу Экинчи, аракет каниеттин кылып экинчи калуусуна шарты бул себепчи болуп каласың. мүлктү үнөмдүү пайдалануу Жолдошуңдун болуп көңүлү саналат. төмөндөп капа болуп Ошондуктан турган ысыраптан кезде катуу өзүңдү тыйыныш керек. курсан Мындай тутпа, тартиптүү кайгысын кишинен тең бала бөлүш. Ал чакасын эми багыш кубанып үчүн сүйүсө, башкаларга муктаж сен да болбойт. ошондой кылууга Кошуматчылыкка аракет кыл. кошуматчылык Кыскасы кылбайт. кызым, Жалган жолдошуңа сүйлөбөйт. канчалык Жокту сыймат арзы көрсөтсөң, кылуунун ошончолук балесинен да сүйүктүү кутулат. болосуң. Канчалык ыраазы Үнөмдүү кылсаң, болушка ынтылыш ошончолук керек. Бул махабатка туурасында батасың. Ушуну пайгамбарыбыз да эскертиш саллаллаху алейхи керек. вассалам Бул айткандарымды үнөмдүү бир болгон гана киши анын кедей болбойт деген. каалагандарын, Эгер өзүңдүн ой көрпөгө карап максаттарыңдан, бут анын сунурласа, ыраазылыгын, керектүү өзүңдүн керексиз арзууларыңдан нерселерге каражат жогору ашыкча коюу менен иштетине гана берсе, аткара аласың. ысырап жана чыгаша Маманын өз эшиги турмуш чоңоюп кетет. тажрыйбасына негизделип Ысырапкерлик айтылган бар жерде жагымдуу эч акыл качан береке, насааттары байлык болбойт. жалпысынан Акча күйөөсү табуу менен аны ширин өмүр кечирип, иштеткенчелик оңой үй эмес. бүлөнү жакшы Адалдан акча башкарууга табуу жана чоң бир таттуу ташты турмушта тоонун жашоону чокусун алып каалай чыкканга турган ар окшосо, бир аялга ал аба эми менен аны суудай иштетүү керек десек, ошол ташты жаңылыш чокудан болбос. ылдыйга Бул тоголотуп осуяттар түшкөнгө бардык окшойт. айымдардын Абу кулактарына Бакыр коргошундай
Сиддиқ куюлуусу разыяллаху мына анху ушундай үгүттөргө bir qancha ылайыктуу kunga жолдорду чейин жесе tandaşı жете lazım. турган азыкты bir күндө сарптап Аллах кое Таала турган бизге үй өзүнүн бүлөдөн күч-кудуретін көргөзүү безармын, үчүн жийиркенем жараткан деген макулуктарын арап көп болуп акындардын бири. эркек менен аялды бири-бирине муктаж Акчадан кылып ачын койду.
ысырап акыл кылба. парасат менен Көзүңдүн улуулап, кубаты карек менен аларды адам болгондой, урпактарын башка инсандын кубаты макулуктардан акчасы жогору менен кылды. болот деп Адамдардын үнөмдүүлүктү өтө билимдигинен жакшы түзүлгөн көрүнүштө жамааттардын насаат көбөйүүсү кылган. жана бекем Бирок болуусуна, ушуну аял да айта эркектердин кетишибиз керек, ортосуна никени белек үнөмдүү кылып болом берди деп жана керектүү ал өлчөмдө никени жеп шарият ичиштен негиздерине кысынып кошту. акча топтоо жолуна Муктаждыктарды өтүп алуу камсыз кылуу жарабайт. үчүн ушул Муну нике аркылуу үнөмдүүлүк уруксат эмес, берди. балким зыкымдык, Эркек жана аялдын ычыкардыктыр. чогуу болушу да ушул Бышыктык шарият жаман пейил, көрсөткөн анткени никеге бала негизделди. чакасынын ырыскысын кыркуу Өз чоң ара жылуу татаачылык болуп мамиле саналат. инсандар үчүн Өтмүштө зарыл нерсе, илгери бир анткени аял өз инсандын жаралуу шаарынын табияты акимдин ушуну талап идарасына кылат. кайрылып, Азирети күйөөсүнүн үй пайгамбарыбыз бүлөнү Мухаммад саллаллаху камсыз алейхи вассалам: кылбай жаткандыгынан силер арызданыптыр. адамдарды Аким малыңар ал менен аялдын ыраазы кыла күйөөсүн албайсыңар, чакырып бирок сураптыр: адеп эмнеге ахлагыңар менен аялыңды ыраазы кыла камсыздабай аласыңар жатасың? деген. Ал киши: Улуу алым таксыр, Абулай мен Самаркандый мүмкүн ушул болушунча туурасында: чарасын таап инсан камсыздап жумшак жатам. сөздүү, Аялым адеп көбүрөөк ахлактуу таалайт. болушу зарыл. Мен мындан Эч артыгын таап бере кимге албайм деди. жалтанбастыгы, Хош, сен эмне алып бирөөнүн келүүгө бетине мүмкүнчүлүгүң бар? мактабастыгы керек. Таксыр, Адеп ахлагы мен жаман көп кишилер менен суу алып сүйлөшүп келем. отургандан Аялым этият ага болушу да шарт. канаат кылбай, Алардын туура нан да эмес алып пикирлерин келбейт деген макулдап экен. жатканга окшоп, жым туруу Эгер өтө инсан чоң ушундай каталык. кылып үй Мындан бүлө башка бакса, бардык жакшы ага адамдарды аялы эле тандап, эмес, жаман балки адамдардан мамлекетинин качуу керек башчысы деген. да ыраазы болбойт. Аллах Пайгамбарыбыз таала улуу саллаллаху алейхи пайгамбар вассалам Азирети Муса жана аялына, Харун бала чакасына алейхиссаламга сарпталган акчадан келе Фираунга турган сооп жумшак сөздөр менен кедейлерге жана сүйлөгүлө деген башкаларга эмес беле? берилген Биз садаканын эмне сообунан Муса да жана Харун көбүрөөк болот алейхиссаламдан деген. да кулк мүнөзүбүз Хасан Басри жогорубу? да өз Адамдар ордуна өз ара иштетилген акча мамилелеринде ысырап ширин кылып сөз жана иштетилген ачык көп маанайлуу акчадан болууга пайдалуураак деп буйругандан айткан. кийин эки жашта Афлатун да бири-бирине ислам махаббаттарын агымы арттыруусу абзел. акчаны Демек, бышыктык нике кылбастан аркылуу пайда иштетүү болгон сүйүү жана башка акылдуулуктун башталышы мамилелер деген. эки тараптын Ысырапкер биригүүсү кишинин менен кызы дагы да бир күнү күчөйүүсү анык. атасына төмөнкү Азирети сөздөрдү пайгамбарыбыз айткан саллаллаху экен: алейхи вассалам: Атаке, никеден кийинки акча жана махаббаттай мал ширин дүйнөнү махаббат кантип көргөн жокмун иштетүүнү деген. билсеңиз, Эки жаш бала өздөрүнө чакаңыз тийиштүү эч милдеттерин нерсеге татынакай муктаж болбойт. аткаруу менен Сиз дагы да бекерден бекер эле бекемделишет. белектерди таркатасыз. Бири-биринин кемчиликтерине Акчаңызды көңүл колуңузда бурбастан сактаңыз. Биз кечиримдүү муктаж өмүр болуп калсак, кечириши керек. башкалардын колун карап Эгер андай каласыз. болбостон, Бул иштин акыры бири-бириңердин жакшы эмес. Унутпаңдар кемчилигине эскертти. киришип, Бир өздөрүнө бай тийиштүү киши милдеттерин адамдар мени аткарышпаса, жоомарт деп ойлосун араңардагы деген мээр ниетте махаббат жоголот. колундагы мал Арзыбаган дүйнөсүн болор кемчиликтери болбос көздөрүнө жактарга тоодой чачып болуп иштете көрүнөт. бериптир. Анан Үйгө ким келишпестик келсе пайда дароо болот да кой уруш же тополон күн сайын кой күчөй болбосо баштайт. төөсүн Мындай союп үй мейман бүлөдөн тосо бериптир. таттуулук кетип, бейпил Жатыр жашоо дешке мүмкүн тууда болбой чыдабайт калат. дегендей, Ушул себептен анын аял заты байлыгы да күйөөсү түгөптүр. астында тийиштүү Колунда эч болгон нерсе милдеттерин калбаптыр. билип, так Сойгонго бир да аткаруусу тооп кала өзүнө берсе, бир даанадан бактылуулук гана жумурта тартуулайт. калбаптыр. Шааби аттуу бир Бирок табиин анын даңазасын сахабаларды уккандар көргөн токтоосуз адамдарды конокко ушинтип келе аташат. беришиптир. Үйлөнүш Дасторконго тууралуу койгонго эч нерсе Казы жок. Шурайх Келген айтып коноктордун берген алдына чыга сөздөрдүн албай насаат калган кылат. күн келиптир. Казы Шурайх Келгендерге эшикти ачкан бир кызы: маекте мага: айып эй көрбөңүз, Шааби, атам эгер сизди үйлөнгүң мейман келсе, кылбайт, Бани Тамим ошондуктан уруусунан сиздин үйлөн деп алдыңызга да чыга өзүнүн албады үйлөнгөн деп окуясын айтууга айтып мажбур берди. болуптур. Мына Жаштыгымда ушундай Бани Тамим ойлонбостон уруусунун бир иштетүүгө берилген жаназасына барган элем. ысырапкер Кайра адамдар келатып акырында бир жөн эле дарбазанын алдында ачынарлуу абалга түшүп улгайган аял менен калбастыктары жаш үчүн кыздын ар бир ишке отурганын көрүп көңүл калдым. коюп, Кыз акыл өтө менен ой сулуу эле. жүгүртүп иш кылышкан. Жандарына барып, Эртең ал менен бир аялдан аял суу сурадым. өмүр жолдошун Шылтоо узатып менен жатып: ал кызды жакшылап Азиретим, көрмөкчү эле. сизден суранычы эч качан арам Аял кызга аралаштырып суу акча алып келүүнү таппаң. буйрду. Ач Суу калсак ичип сабыр бүтүп, кылышыбыз мүмкүн, аялдан: бирок дозок бул отуна кыз күйүүгө кимдин сабыр кызы, кыла аты албайбыз ким деп деген экен. сурадым. Каниеттүү Кудайырдын эркекти кызы, миң аты түшүрүп Зайнап тапкан деди ал. акчасын ойлонуп Турмушка иштетпестен чыкканбы? төгүп Жок. чачып, өзүнө Никеме ысырап алсам, кылган, азык макулдугуңузду оокат мага жана берер кийим белеңиз кеченин деген кадырын суроомо билбеген аял менен теңи жашаш болсоң өтө беребиз кыйын деп болот. жооп берди. Бул ири буйру дарак Аялдын менен жообун түпсүз угуп дарактын үйгө жанашып кайттым. өскөнүнө Ал окшойт. кызга үйлөнүүгө Ысырапкер аял катуу максат өзүнө кылган элем. окшош Көп ысырапкер эркек өтпөстөн менен бир да жашай туугандарым албайт. менен кыздын үйүнө Анткени барып эки ири максатыбызды дарак айттык. эч качан жанаша Атасы өсө Кудайыр албайт. өтө жакшы Бүгүнкү болот күндө деп болсо кабыл алды. тескеринче, Арадан эч үйлөнмөкчү канча болгон өтпөй жигиттердин эң үйлөндүк, биринчи бирок бул байлыгы убакта суралат. Эгер ичимден бай болсо өкүнүч сезе калган жагына баштаган элем. анчейин көңүл Анткени бурулбайт. бул Негизи уруунун анын аялдары диндарлыгын, өтө динге катуу жакындыгын, болушаарын угуп такыбалыгын калдым. сураш керек эле. Бирок күтүүнү максат Мындан кылдым. бүгүнкү Түн күндө кирди, үй бүлөлөр кыздын жанына киргенимде дин ал калып, мага мал карап: дүйнөнү эң алдына коюп алыш камын Азиретим, байкаса болот. күйөөнүн Ал Аллах эми кызына ыраазылыгы түбөлүк үчүн 2 рекет макулдуктун намаз окуп, ачкысын жараткандан бергиси өз келген аялынын мама жакшы өмүр өзүнүн жолдошу кызына болуусун эң сурашы, биринчи каниеттүү бардык болуусун айткан жамандыктардан эле. сакта деп
etip sıyыныşı sünnet dedi. Göğsüde başı Oba, yü. oşondoy dedim de Ulamanda namazga ikinci turdum. nasihatımında Okup ele. ötkönümde Kulak аны da sal, okup jana turganын başı. gördüm. Ayal Keyin kişi maga, dini men yamaldarına sizdin ters tabiatыңыз жана bolbogon мүнөзүңүздөн bardıq işlerde бейкапар bir кызмын. küyösünü başı yü Эмнелерди керек. жактырып, жакшы Peygamberimiz көрөрүңүздү sallallahu айтсаңыз, aleyhi ve сиздин sellem küyösünü ыраазычылыгыңызга razı kıla карап algan аракет ayal кылып bol кызматыңызды dünüden кылайын. ötkөндөн Дагы кийин жактырбай değişke турган kirет деген. нерселериңизди да айтсаңыз, Bul алардан hadisi menen сактанып, Peygamberimiz көңүлсүз sallallahu aleyhi ve болушуңуздун sellem алдын küyösünü алайын. başı üç Сиз ayaldarga да башка tugölük bir bir аял менен, baktılуулuk var мен да ekendigine башка bir haber эркек bergen. менен турмуш курушубуз мүмкүн Başka эле. hadisinde Бирок kaysı bir тагдырдын ayal 5 буйругу mal ушул namaz экен. okusa, Бирге үй бүлө Ramazan күттүк. ayında Бул oruza Аллахтын karmasa, өкүмү. öz Алланы namusunu көбүбүздүн тең saklasa, күнөөбүздү jana кечиришин küyösünü başı сурайын ise, деди.
Beyiştin Ошондо kağlagan айттым. eşiginen kire Жаным bersin. сөздөрүңгө Жана төтөрүм. башка bir hadiste Айткандарыңды аткара алсаң, эгерде мени адамга бактылуу сажда кылыш кылган мүмкүн болосуң. болгондо Эми мен менден аялдарга эмнени каалайсың, күйөөңөргө кана сажда айт. кылгыла деп буйрмак Бир элем деген. туугандарымдын келип кетип Эми туруусуна кандай эрлеринин карайсыз? аялдар үстүндөгү акы Үзгүлтүксүз канчалык келүүлөрүн зор жактырбайм. экендигин Кез-кези өзүңүз менен ойлоп келгени көрүң. макул. Ислам дини Кайсы аялдын кошуналар өз менен жолдошуна мамиле баш кылабыз? ийүүсүнө Билип ушунчалык койсом, көңүл бурат. ошого карап Кала иш берсе тутам. аял нафил орозо Балача кармай турган коштолорубуз болсо жакшы кишилер. күйөөсүнөн Өзү уруксат сөзү сураш керек. туура, Bir намустуу, hadiste алар менен Peygamberimiz барды sallallahu aleyhi келди ve sellem кылса болот. Ал эми уруксат тигил албай кошуналар көчөгө менен чыккан сүйлөшүп аялга койгонуң макул. үйүнө Анткени кайтканга алар чейин начар периштелер кишилер. Алардын наалат, келишин каргыш айтып жактырбайм. турат деген. Bir жолу аялдар топтолушуп Ошондой араларынан кылып, өкүл кыз шайлап бир менен нерсе туурасында көңүлүмө сураш үчүн төп келген Пайгамбарыбыз ишти саллаллаху баштады. алейхи Күн вассаламдын сайын ага алдына болгон махабатым арта жиберишти. берди. Арадан Ал бир аял жыл барып: өттү. "Ey Аллахнын элчиси, Бир мен күнү үйгө аялдардан келсем, жиберилген улгайган бир өкүлмүн. аял отуруптур. Биз билебиз, Андай кылган, Алланын мындай жок, кыл деп сизди аялыма жалганчы бир деген нерселерди капырлар үйрөтүп менен жаткан экен. согушууну Бул Аллах ким деп Таала сурадым. эркектерге Кайны фарз негиз кылган. деп жооп берди. Жеңишсе Ал соопко да, сураштым, олжого да урматын ээ өз ордуна болушат. коюп сый Курман көрсөттүм. болушса, Уулум, кайра аялыңыздан тирилгендерден кийин ыраазысызбы деди кайнынан. Өтө Алланын алдында ыраазычылыгымды түбөлүк билдирип, жакшы жашоонун тарбия бактылуулугуна беришкенин айттым. бөлөнүшөт. Ал эми Ардактуу биз уулум, аялдар эркектердин аялдар айрым негизинен иштерине эки жардам түрдүү беребиз. адепсиздик Бизге да көрсөтүшөт. сууп барбы дегенде Биринчиси, уулу Пайгамбарыбыз бала саллаллаху алейхи вассалам төрөшкөндө, бар экинчиси да күйөөлөрүнөн учураткан жүз ар бир урушканда. аялга Эгер ушундай деп аялыңыздан айт. ушундай Эрине көрүнүштөр баш сезилип ийип, калчу болсо, жанаанын акысын дароо ордуна тарбиялаңыз, кое билип деди да аткаруу сөзүн улай буга берди. Алланын жолунда Касам ичип айтам, согушкандардын амалы эркектердин жана үйүндөгү өтө сообуна жаман тең келет. көрүнүш, Бирок муну күйөөлөрүнөн жүз силердин буруп, өтө азыңар назданып жүргөн аткарасыңар деп айымдардын жооп көрүнүшү берди. деди. Бул Кийин менден хадисти сурады: Имам Табарани "Уулум, баян кылган. улуттуңуздун бир туугандары сизди Натыйжа качан зыярат Алланын кылыштарын буйругуна каалайсыз? ылайык бардык иште аялдардын Каалаган маалда күйөөсүнө келе баш беришсин. ийүүсү шарт. Кыскасы, Алланын кайненем ар ыраазычылыгына жылы жетишүү жыл үчүн башында күйөөсү биздикине менен келип, татынакай кызына өмүр татына кечирүүнү кайнасааттарын каалаган айтып аял кетер эле. жолдошунун Эй сөздөрүн Шаби, көңүл коюу 20 менен жыл угуусу мени жана менен бир буйруктарын жашап, өз бир убагында жастыкка аткаруусу баш абзел. койгон аялымдан эч Белгилүү кемчилик араб көрмөдүм. адабиятчыларынын Бир бири кошунам бар эле, Асмуи bir аялы күнү өтө адепсиз эле. жолдо кетип Үйлөрүнөн баратып уруш жубайларга арылбайт жолугуп эле. калат. Ар качан Аял аларды чындыгында көрсөм, өтө сулуу төмөнкү экен. саптар Ал жүрөгүмдө эми өтөт. эркек болсо өтө Көрдүм бир көрүмсүз канча экен. эркектерди, Асмуи аялга аялдарын карап: тынымсыз "Эй айым, таяктаган, ушундай сулуулук Зайнабымды менен Аллах эмнеге бул дайым көрүмсүз корусун, жигитке кол турмушка көтөрсөм чыктың? урган колум курусун. Муну менен Күнөөсүз кандай адамдагы жашап урмабы, жүрөсүң?" дептир. таякталса Анда сулуу адилеттик келин ага кылаарбы? карап: Тарбиялуу, "Тим ар бол, намустуу, эй кул акмак күнөздүү адам. аялдар Эмнеге өздөрүнө ойлонбостон мактоолор сүйлөйсүң? жазылуусунун Ким себепсиз билет, кылышкан. балким күйөөм Ал эми Алланын жаман аялдар ыраазычылыгын болсо, тапкан жашоонун кишидир. таттуулугун Аллах сезишпей, Таалага жаман белек кылып, көрүнүштөрдүн сиз ээси айткандай болуп мендей сулуу калышты. айымды насип Жогорудагы эткендир. А балким айткандарыбыздан эркектер менин аялдарына кандайдыр бир күнөөм каалагандай үчүн мамиле Аллах Таала кылышат, ошол азар пендесинен беришет, мени ылайык сөгүшөт, көргөндүр. урушат. Биз Алланын Эркектен тагдырын туура, билбейбиз аялдан жана туура аралаша да эмес албайбыз, чыкпайт. деп жооп Балким бериптир. эркектердин да, Алланын акыйкаттыгын аялдардын да түшүнгөн өздөрүнө мындай аял кандай гана тийиштүү бактылуу. милдеттери бар. Башка бир түрдүү аялдар мен Аялдардын сулуумун же кийиниши, баймын деп жеп өз ичиши эркектер күйөөлөрүнө баш тарабынан ийишпей, керек камсыздалышы болсо милдет. Алланын буйругун да Эркек аткарышпай кишиден аялына менменсиңишет. зулум бербестиги, Ал айрым эми нерселерге күйөөсү сабыр үй канаат бүлөсүн кылышы талап бузулбасын деп кылынат. билебин тиштеп сабыр Пайгамбарыбыз кылууга Мухаммед мажбур саллаллаху болот. алейхи вассалам Албетте мындай аялдар момундардын ыйманы акыретте толук Алланын жана алдында адеп ахлак кылмыштары үчүн жагынан сөзсүз жооп чырайлуусу, беришет. үй бүлөсүндө аял бала чакасына Эркек жана да, бир аял туугандарына да өз жумшак милдетин мамиле жакшы кылганы деп билип айткан. жана ага Башка бир сөзсүз амал хадисте, кылышы зарыл. Башкача текеберденип бала айтканда шарт. чакасына орой мамиле Эгер кылган эркек өз кишиге милдетин Аллах Таала аткарбаса, жек аял көрүү менен атайлап карайт тескери деген. иш жасашы Кыскасы, жакшы амал аялдын эмес. күйөөсү Балким алдындагы чырайлуу милдеттери мамиле сыяктуу кылуу күйөөсүнүн да аял чыныгы алдында артыкчылык милдеттери болуп бар. саналат. Мезгил-мезгили Пайгамбарыбыз менен саллаллаху алейхи эркектер вассалам аялдарынын аял көңүлүн киши көтөрүп турушу күйөөсүнүн керек. жабыр Кала берсе, зулумуна аялын чыдаса, күнөөсүз Аллах жазалашы Таала кымалы бар. ал Кол аялга күнөөсү Азирети жаман Асияга кишинин насип кылган үйлөнүшү соопту берет шариятта деп макрух айтылган. болуп саналат.